Ачыгын айталы, мамлекет тарабынан башка тармактар сыяктуу эле айыл чарбасына көп жылдар бою жеткиликтүү көңүл бурулбай калган. Экономикалык жактан жетишкен мамлекеттердин биринде дагы 20-25 килограмм эт берген койлорду, 150 килограмм эт берген, күнүгө 5-10 литр сүт берген уйларды кармап багышпайт делебиз. Минтип мал багууга жумшаган эмгектерин актабай турган кирешесиз ишке барышпайт. Бизде болсо ушундай койлор менен уйларды малым деп кармап жүрө беребиз да. Кыргызда жайытты малдын тили эмес, туягы жейт деген сөз бар. Мындай өзүн өзү актабаган малды кармоодо кайтарым болбогондон сырткары жайыттарыбыз талкаланып экологияга зыян келтирүүдөбүз. Мал чарбасындагы мындай абалды өзгөртүүгө айыл чарба министрлиги чукул кийлигишүүсү керек. Айрым бир көз караштарды жетик фермерлерибиз асыл тукумдуу уйларды, асыл тукумдуу койлорду багып өстүрүшүүдө. Бирок ал республика боюнча массалык түрдө жайылтыла элек. Бул боюнча Бакыт Төрөбаев мырза сизге тапшырма бергенмин. Ушул асыл тукум уйларды, сүт бере турган, эт бере турган уйларды дыйкандарга жөнөкөй жол менен, анан тез жол менен эч кандай берүү боюнча иштеп чыккыла деп. Жакын арада иштеп чыккыла, ушу келерки жылдан баштап ар бир алам деген дыйкан, ошо малын алмаштырам дыйкан деген эч тоскоолдуксуз алгыдай болсун. Бүгүн